Assalamu alaikum, урматтуу интернет көрүүчүлөрү, амансыздарбы, кандайсыздар? Мен бүгүн сиздерге сонун жаңылык, өтө сонун нерселерди көрсөткүм келип турат. Мына менин артымда турган пашакана, чиркейкана деп койсок дагы болот. Сиздер эгерде азыр күн ысык, бала чакаңыздар менен уктay албай кыйналып жаткан болсоңуздар, мына ушундай каражатты алып алсаңыздар, балдарыңыздар менен кенен чымын чиркейден алыс, оолак болуп, өтө сонун салкын жерде уктайсыздар. Мына ушундай шарттарды түзүп, атайын Пакистанда мына ушундай каражаттарды алып келген биздин акелерибиз турат жаныбызда. Азыр толук маалыматтарды алып бермекчибиз. Ассаламу алейкум. Амансызбы? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Бир өзүбүздүн элге өтө сонун жакшы нерселерди алып келипсиз. Рахмат. Биринчи жолу көрүп атабыз. Буга чейин дагы көргөнбүз, бирок сапаты жана торлорунан айырма бар экен, Бар. Азыр эми биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир катар ушул өзүңүздүн алып келген каражаттарыңыз боюнча маалымат бере кетсеңиз, эмнелерди колдонсо болот, кайсыл жерлерде, кайсы айларда көбүрөөк колдонулат? Биринчиден ассаламу алейкум, кыргыз элин жакшысыздарбы? Машалла, биз өзүбүз мына ушул Пакистанда тил үйрөнгөн барып, мына ушундай элге пайдалуу болгон чиркейканаларды көргөнбүз. Чиркейкана. Чиркейкана. Биз мына ушул өзгөчөлүктөрү булар. Биринчиден паша өтпөйт. Экинчиден паша жок жерлерде чымын болот. Чымын. Чымын дагы бул балдарды кыйнабайт. Экинчиден ал жок боло турган болсо, таштуу жерлерде бизде чаян, музабаш деген нерселер бар. Жылан. Кээде үйлдүн ичине да кирип кетет да. Кээде ушундай жаш балдар чагып алган күндөр болгон. Биз ошол жакта жүрүп, ошол керектүү нерсе экен, элибизге, жерибизге керектүү экен деп ошолду ниет кылып койгон эле. Аллах Тааланын мүмкүнчүлүгү менен мына Кыргызстаныбызга келди. Мына ушул бул пашаканалар өтө жеңил, удобный. Анан буга эч кандай жип тартуунун кереги жок, өзү стойка болуп туруп берет. Төрт тарабы тең тор. Темир, төрт тарабы тең тор алып өтөт. Анан буну биз 5 жылдан бери үйдө колдонобуз. Өзүңүз 5 жылдан бери? Өзүбүз 5 жылдан бери колдонобуз. Мына ушундайда. Эчтеке боло элек. Жакшы, өтө сонун. Сонун. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр дагы көрүп турасыздар. Бул өзү бир 4-5 адам кенен батат экен. Кенен батат. Олтуруп чай ичесиздер, жанагындай пикниктерге чыксаңыздар дагы, балдарыңыздарды ушунун ичине камап, оюнчуктарын тизип койсоңуздар, кенен өзү уктап, ойноп, күлүп, томолонуп, жыргап, эс алып жүрө берет. А сиздер өзүңүздөрчө дагы эс алып, жыргай бересиздер. Балдарыңыздар коопсуз жайда, коопсуз ушул тордун ичинде пайдаланылат. Эми мен ойлоп турам да. Муну эми чиркейкана, пашакана кылбастан эле жанагы балыктарга чыкканда, балык оолоого, мергенчилер тоо таштарга чыкканда дагы өтө сонун экен. Ошол жактарда бар. Себеби мына балык дарыянын жанына туруп алып, столду коюп алып, мына ушул жерден кайырмакты чыгарасыздар. Болду. Кайырмакты чыгарып туруп эле сыдырып коесуздар, болду, отура бересиздер. Анан буну ойлошу мүмкүн, кантип бүктөлөт депчи. Кантип жыйнайбыз деген суроо бар да. Бунун жолу өтө жеңил. Бул мындай кылып туруп эле, ортосун мындай кылабыз, болду, ушул бойдон үйгө алып коебуз. Бул жанагы алмурут сымал, калпак сымал болуп калат экен да. Калпак сымал болуп калат. Мына караңыздар. Муну жыйнап коюп эле үйүңүздөрдүн бир бурчуна тизип койсоңуздар болот экен. Эгерде үйдөн тоого же башка жака жылып бир алып барганы муктаждыгыбыз боло турган болсо, анын жолу өтө оңой. Мындан дагы кичине болуп жыйналабы? Кичинеси болот. Ого. Баш жагын ылдый жагына кылып туруп эле мындай кылабыз. Мына бир укмуш. Караңыздарчы. Ого, колуңуздарга эле көтөрүп, өз мешоги бар. Ошого салып алып туруп эле кете бересиздер. Чамаданга окшотуп. Чамаданга окшотуп. Сумкада. Караңыздар. Ушунчалык чоң пашакана мына ушундай кичине каражатка айланды. Килограммы анча деле оор эмес экен, бир 5-6 килограмм чыгып калат. Бир унаңыздын кычыгына таштап койсоңуз, багажына салып койсоңуз кете берет. Каалаган жерде ушуну тургузуп алып, эс алып, жатып, көлөкөлөп эс ала бересиздер. Эми кайсыл жерлерден алса болот, каерге кайрылат, баасы канча, ошол боюнча дагы айтсаңыз. Бизде Ошто точкаларыбыз бар. Ошол жака таштайбыз. Ошто. Андан кийинкиси Жалал Абадта бар. Оштон келип алып кетсе дагы болот. Эгерде Жалал Абадтан болсо дагы доставкасы менен кылып беребиз. Өзүңүздөр салып бересиздер? Салып беребиз, ооба. Ошто жанагы кайсы эмне? Охотный магазиндерибиз бар, ошол жерге таштайбыз. Ошол жерге таштап коебуз, келип алып кете бересиздер. Эгерде Лейлек жана башка жакта боло турган болсо, М-банктан которсо биз таксиден салып беребиз.
Мына караңыздар, бардыгы онлайн болуп калды. Телефон менен эле иштеп бүтүрөсүздөр. Бул видеону көрдүңүздөр. Эгерде сиздерге жакса, бул агабыздын телефон номерлерин экран астына камтыйбыз. Өзүңүздөр чалып, байланышып, көрүп, дагы да толук маалымат алып, телефондон эле заказ берсеңиздер, адрести жазасыздар. Бул агаларыбыз таксиден салып берет, алып аласыздар, каалагандай колдонула берет. Анан эми канча жыл колдонсо болот муну? Буну тышкан эле тешпай болсо, негизинен 5-6 жылдан 10 жылга чейин колдонсо болот. Эгерде бунусу дагы бышык базарда сатылат, мунусу мындай эмес, торо. Шунусун алмаштырып койсоң эле болду. Эгерде 5-6 жыл, негизги ичиндеги зым. Каркас, темири чыдай берет. Чыдай берет, эчтеке болбойт. Мына сиздерге караңыздар. Жайкы эс алууга чыксаңыздар дагы өтө жакшы экен, мага жакты. Бирди алып алсаңыздар, жыргайсыздар. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык, урматтуу көрүүчүлөр. Биз телефон номерлерди камтыйбыз. Толук маалыматты телефон аркылуу түз байланышка чыгып алсаңыздар дагы болот. Биз жыйынтыктадык. Соодаңыздарды берсин. Сиздерге насип кылсын. Жыргаңыздар, алыңыздар.